Негизинен бизнести баштоо үчүн ага кардар табылабы, ошол өтөбү, мага пайда түшөбү деген биринчи суроолор пайда болуш керек экен. Ошондо гана адам бизнести баштай турган болсо, демек баягы биринчи артын ойлош керек да, сиз айткандай гүлдү кантип өстүрүш керек дегендей. Ошондой артын ойлошубуз керек экен да, анан башташыбыз керек экен. Мына ошондой көрөгөч, алдын ала бардыгын биле алган, таба алган бизде жаш ишкерлерибиз да көп, э? Ооба. Дүйнө жүзү боюнча бизнес кылуу, бизнес өнүктүрүү, бизнес баштоонун саптарынын арасында өзгөчө бир туризм деген бизнес бар экен. Бул дагы аябай кирешени жакшы алып келе турган бизнестердин бири. Болгондо да өтө көп кирешени алып келе турган жакта. Эгерде жолун билип алсак, эгерде баягы эрежелерин, жол жоболорун билип ала турган болсок, ошол бизнести баштап, чет мамлекеттерден эмес, биздин жакынкы коңшу мамлекеттерге кичинекей эле сумма менен бир күндүк, 3 күндүк ушундай турларды уюштуруп жүргөн жаш жигиттердин бирөөсү бизге келди студияга. Тааныштыралы. Ооба, Алматыга жана Өзбекстанга, мына ушундай турларды уюштурган жигиттер келди. Жаш ишкер Данияр Абдыбеков, кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кош келипсиз. Бизнесмендердин, сиз эми баягы бизнес менен машыгып баштадыңыз, бизнес менен алектенип баштадыңыз. Таңыңыз өзгөрдүбү ошонун? Баягы студенттик күндөргө караганда бизнес кылгандагы таң кандай болот экен? Негизи студенттик күндөр менен таң бизнес менен башка иш менен баштаганда аябай эле бир башкача болот экен. Негизи өзүңдүн ишиң менен иштеткенсиң, өзүң мындай мурда негизи эле мен окууга экономика негизи тармагына тапшырардан мурда мен негизи туризм жагына каалачумун, бирок эми экономика тармагына өтүп кетип, анан кийин мындай окуп жүргөн кезде эле окуу жайда негизи биздин пешеходный туризм деген бар болчу. Анан ошол жерден биздин агайыбыз жума сайын бизди мындай Кыргызстандын кооз жерлерине апарып турчу да. Анан өзүбүз Кыргызстандын тоолорун ажайып кооз эмеспи? Ошолорду көрүп, кызыгып, анан мен туризмге өзүм дагы мындай туризм жактан өзүмдү мындай көрчү эмесмин, негизи политика жагына, саясат жагына өтүп, мындай мамлекет жумушка өзүмдү көрчүмүн. Анан кийин эң башынан эле негизи туризм жакка каалачумун да. Анан кийин кызыгып жүрчүбүз. Анан ошентип отуруп, анан Алматы шаарында өзүбүз окудук. Алматы шаарында окуп, көрүп, анан досторубуз айтып калды, бизди Алматыны көрсөтүп келбейсиңби? Анан эме депчи. Билип калдың деп, билип калдың, анан өзүң дагы туризм менен кызыгып жүрөсүң дейт. Андан кийин биз ушинтип эле тиги өзүбүздүн элдер досторубузду апарып келип, студенттик кезде эле апарып келип, ошентип андан кийин биз уже бир жыл болуп калды, уже Алматы шаарына алып барып иштеп калганыбыз. Анткенин себеби башка туркомпания биз рынокко ушул келе электен мурда турлардын баалары аябай эле кымбат болчу. 10 миңден өйдө болчу да, 8 миң Алматы шаарыначы. Анан биз рынокто изилдеп көрүп, анан биз баасын койдук. Биздин баабыз 1500 сом болду. Түшүнүктүү, Данияр. Негизи суроо мындай болчу да, мисалы студент кезде алып барып келгенге чейинки мезгил акча таба элек мезгил болчу дегендей, азыр акча бар, бизнес башталды, эртең менен таң мындай акчам бар деп сонун ойгонуп баштадыңарбы деген суроо болчу да. Негизи биздин менин жумушум, бул өзүмдүн жумушум, менин хоббиге айланып алган. Негизи меники акча табуу эмес, бул элдердин маанайын көтөрүп, элдерди ушул Алматы шаарына тартып, элдерди кызыктырып алып барып келиш. Ушуга улай эле суроо. Мисалы 1,5 миң сом экен, Алматыга бир күндүк барып, кайра келип эс алдырып, көп жерлерин көрсөтүп келеткенсиздер. 1,5 миң сомдон эле болсо, силерге кандай киреше түшүп атат? Аз акча экен да бул. Негизи аз акчадан негизи көп пайда тапса болот экен. Негизи биз өзүбүздүн атайын унааларыбыз бар, өзүбүздүн автобустарыбыз бар, анан спринтерлерибиз бар. Өзүңүздөрдүн сатып алган унааңыздарбы? Сатып алдырган эмес, эми биз сүйлөшүп коесуздар. Сүйлөшүп алган, атайын мурунтан 1 жыл мурун уже келишим түзүлүп калган. Келишим түзгөнбүз, ошол эмелер менен атайын страхованиясы менен атайын элдерди метипчи. Так, мындай келишим пайда тапса болот экен мындан туризмден. Негизи эле биз деген билеттерди сатып, чоң-чоң мындай офистерди алган жокпуз. Кичине эле офис алып, өзүбүз анткени деген биз эгерде чоң алып алсак,
Биз майдадан баштадык да, негизичи. Эгерде майдадан баштасак, анан чоңго өткөнгө аябай мындай жакшы болот да. Эгерде биз чоң нерсени, чоң килтеген бир туркомпания ачып алсак, аны иштеткенди дагы, ал компаниянын дагы мындай маркетинг жагынан иштегенди дагы аябай эле бизге оор болуп калат да. Анан ошонун себебинен биз кичинекейден баштап анан кийин чоң көтөрүл деп кадам таштап атабыз азыр. Канча жерин көрсөтүп келесиздер? Алматанын кайсы жерлерин, кандай жерлерин? Алматанын биз 6 жерине барабыз. 6-7 жерине. Бир күндө жетишебиз. Шашпай. Ошондо мындай баштайлы, эрте мененкисинен баштайлы, канчада чыгып кетебиз, канчада келебиз. Анан ошонун ичинде кайсы жер барабыз. Биз план коюп баштадык, билип алалы. Планды айтабы өзүбүздүн. Биз саат 4-тө Бишкек шаарынан чыгып кетебиз. Саат 4-тө чыгып, саат 8:30-9-да уже Алматы шаарына кирип, президент эң биринчи эле бул президенттик парк бар, атайын Назарбаевдин чоң парк бар, 72 гектарлуу аябай кооз, фонтаны бар. Фонтаны ал жерде дүйнөдөгү эң кооз фонтандардын бирине кирет экен. Анан ошол жер президенттик парк. Ал жерде президенттик паркта автобустан түшкөндөн кийин сейилдеп, басышат, сүрөткө түшүшөт. Анан кийин биз ал жерден чыккандан кийин мегапарк бар, торгово-развлекательный центр. Ал аябай чоң, могул Орто Азия боюнча. Ал жерде биз кирип, сүрөткө түшүп, ал аябай эле чоң, кооз. Макдональдс бар, KFC бар, ошол жерде. KFC'лерден Орто Азияда ошол жерде ачылган. Ошол жерден барып тамактанышып, ошол жерде көрүшүп, анан кийин биз чыгып, 3-чү ошол жерде 2 сааттай болобуз. Актан чыккандан кийин метрополитенге түшөбүз. Метрого түшөбүз, э? Метрого түшөбүз. Ал метро 9 станция. Ошол 9 станцияга чейин барып, ошол баарын эметип, көрүп, станция, ар бир станция өзүнүн кооздугу менен эмеде. Мисалы үчүн Москвада болсо бир эле метро, бир эле типте да. Тиги болсо ар кандай негизде 9 станция бөлөкчө да, ар кандай да. Ар кандай жасалган. Ар кандай жасалган. Анан кийин метродон чыккандан кийин биз зоопаркка барабыз. Зоопаркта эмеден кичинекей кумурскадан баштап крокодил бар, жираф бар, эмелер, пилдер бар. 1500 сомдун ичине кирип кетет. 1500 сомдун ичине кирет. Зоопаркка төлөгөн баалар. Тамак ашы кандай болот? Тамак ашы болсо ошол эле зоопарктан чыккандан кийин эле жанагы бизде каганат деген атайын чоң эмелер бар. Мындай столовойлор бар, ашканалар бар. Тамак аш ичкен мындай баалары ичи аябай жасалгалуу, баалар деле биздикинен айырмаланбайт. Баалар арзан биздикиненчи. Андан кийин үйгө кайтабыз, э? Андан кийин зоопаркты баргандан кийин Медеу деген каток бар, аябай чоң. Ал деген жанагы летний, зимний олимпиадалар, студенческий олимпиадалар болот эмеспи? Зимний кышкы эс алуу ошол жерге барабыз. Медеу аябай кооз, жаратылышы менен тоолор, жапжашыл жана андай карагайлуу. Актан чыккандан кийин Көктөбөгө барабыз. Эң эскиси көп жакшы жерлер көрсөтүлөт экен да. Канча сом менен барып келсе болот деген көрүүчүлөрдүн суроосу келип атат. Бул жерде 1,5 миң сом менен Алматыга барса болот экен. Анан ошондо силерге киришке калбай калабы, абдан арзан го дейт. Өзбекстанга канча менен барып келсе болот? Өзбекстанга биздин турлар 5500 сом. Анан тамак ашы болгону 1000 сом, 1,5 миң сом болот. Ошо менен бир 6500-7000 сомго барып келсе болот Өзбекстан Ташкент шаарына. Ташкент шаарына, э? Ташкент шаарына. Унаа мененби? Эми менен автобустар менен барабыз биз. Самолет менен барбайбы? Самолет менен дали азыр барса болот, анткени самолеттун баасы азыр мындай арзандап калды. Поезддин баасы менен биргеликте болуп калды. Поезд менен жакын арада ошол пландарды түзүп атабыз. Поезд менен дагы, анан самолет менен дагы барып келгенгечи. Ошон баягы жолду көрүп, кереметтерди көрүп барганга поезд жакшы болсо керек, э? Поезд жакшы, автобус жакшы, анткени деген автобус менен барганда чек арадан өткөнүбүз, ошол эле Казакстан менен кетебиз да, бизчи Казакстан менен кетебиз. Азыркы учурда төбө ашу жабык болгон байланыштан Казакстан менен чек арасы менен өтүп, ошол эме кылабыз да. Жакын арада могул жайкы жайында болсо Ош менен Жалал Абад шаарына кирип, анан ошол Ташкентке да баралы деген пландарыбыз бар биздин. Түшүнүктүү. Данияр, азыр сиз бойдоксузбу? Бойдоксуз. Бойдоксуз, э? Азыркы учурда өзүңүзгө ушул акча жетип атат болуш керек. Ал эми үйлөнгөндөн кийин да жашаса болот бекен ушул бизнес менен? Негизи үйлөнгөнгө чейин биз ошол майдадан баштап атпайбызбы? Анан кийин үйлөнгөндө кичине мындай чоң тур ачам деп. Чоң турларга биз азыр ошо
момент атабыз. Сиз мисалы ошол Казакстандын мисалы көрүнүктүү жерлерин көрсөтөм деп атпайсызбы? Бардығын 100% маалыматты алып өзүңүз үйрөнүп алдыңыз ба ошол жерде? Мисалы барганда же жөнүнө көрсөтүп койбостон айтып берип, кайсы жылы курулган, канча ошо гектар деп атасыз? Гид катары, ошонун баарын айтып бересизби гид катары же жөн эле көрсөтүп коесузбу? Жок, биз деген жөн эле алып барып элдерди таштап салбайбыз. Биз деген элдердин маанайын көтөрүп барганда оюн-зоок оюндарды ойнотобуз элдерге. Андан сырткары биз ошол өзүбүз да гид болобуз. Өзүбүз да ошол жерлердин тарыхын айтып берип, кандай эмне болгон бүт баарын айтып беребиз. Мисалы үчүн жанагы Рекетир деген кино болгон. Ошол Рекетир деген кино кайсыл жерде тартылган, ошондон бери бүт баарын айтып беребиз. Элдер эмнени сураса, мисалы үчүн Алматы шаары экиге бөлүнгөн, бул Старый город, Новый город депчи. Ошол жерлердин тарыхтарын бүт баарын айтып беребиз өзүбүз. Ал эми бул жерде өзүңүз эле иштейсизби же команда барбы? Бизде азыр командабыз бар. Командада аз балдар иштеп атат, командага алганбыз. Андан сырткары дагы биз азыр жакынкы арада могул университеттер менен келишимдерди түзүп, студенттерди өзүбүзгө практикага алып, тажрыйба алыш үчүн биз аябай жардам берип атабыз. Анткени деген башка мындай келбептир. Мисалы үчүн университеттерге барган кезде практикага алабыз деп башка бир да туркомпаниялар келбептир. Анткени алар кызыктар эмес, өзүнүн ичара кухнясын үйрөткөнгө эмес да аларчы. Биз болсо бүт баарын ошол студенттерге үйрөтүп, гид катары болобу, жанагы туризм жагынан бүт баарын азыр үйрөтүп шарт берип атабыз да студенттерге дагычы. Алып барып келип атабыз Алматы шаарына, Кыргызстандын жерлерин, кош жерлерин көрсөтүп атабыз. Сиз айтып кеттиңиз, жана биз башында бул бизнести баштаганга чейин, туризмди баштаганга чейин аябай кымбат эле деп, барып келүү, балким 9 миң, 10 миң сом. Эми ошол кымбат сиздер арзан кылып салгандан кийин анан жана конкуренция деген нерсе бар бизнесте. Акырын келип, ой, балдар эмне болуп атасыңар, токтоткула муну дегендер болбой атабы? Андайлар жок, андайлар бизде байкалган жок. Кудайга шүгүр, бизде жакшы эле. Биздин жумушубуз токтоп калды, силер арзан кылып салып дегендер жокпу? Андайлар бир-эки негизи кайрылуу болгон, бирок ага карабай эле биз өзүбүз иштеп атабыз, өзүбүз үчүн жумуштуу болобу эле. Азыр кандай бизнес ачылбасын, патент деген нерсе бар, дароо келишет го. Сиздерде да бул жагы кандай болуп атат? Негизи эле ачкан кезде биз бир жолу барып келдик, келгенден анан кийин мындай таможняда кичине мындай кыйналып калдык. Андан кийин ошону карап биз өзүбүз жанагы налог эмеге министерство юстицияга кайрылып биз ОСО ачтык, регистрация официальный түрдөчү. Демек, официалдуу түрдө бар. Официалдуу түрдө бар, регистрациябыз бар. Жакшы, жогоруда билдирүү келген. Биз командабыз менен барсак болобу, канча адам чогулсак болот деп. Чынында канча адам бир барса болот, анан канча күндө бир каттап турасыңар? Биз деген жумасына 2 жолу барабыз. Бул ишемби жана жекшемби күндөрү барабыз. Анан ишемби жана жекшемби күндөрү биз 1 күндүк тур. Анан эгерде компаниясы менен эгерде элдер топтолуп барабыз десе, биз 2 күндүк турларды уюштуруп беребиз. Биз жекеле могул жекшемби жана ишемби күндөрү уюштурбайбыз. Эгерде биздин компания, эгерде башка компаниялар мындай топтолуп достору менен биз среда күнү же четверг күнү барабыз десе, биз любой күнү биз уюштуруп бере алабыз Алматы шаарына. Арзаныраак түшкүлөө дегендер болобу? Негизи арзаныраак түшкүлөр деген мектеп окуучулары болот. Ошол мектеп окуучулары же жанагы студенттер болот. Анан биз ошол баасын иликтеп, алар менен сүйлөшүп, анан арзан деле мындай түшүп беребиз, бирок 1500 сом арзан эле деп ойлойбуз. Биздин телеканал бара турган болсок, арзаныраак кылып бересиздерби? Эми силердин телеканал барабыз десе, арзаныраак кылып берүүгө аракет кылабыз. Кармадык, ошол жерде. Кичине балдар менен барсак кандай болот? Аларга дагы 1500 сом төлөнөбү дейт. Кичинекей балдар менен барса, аларда эгерде местага отурат аларчы, ар бир местага негизи төлөнөт да. Анан кичинекей балдарга биз 1300 сомдон кылып беребиз. Эгерде астына алып отурган болсо, алар өздөрүнүн алдына алып отурат. Бирок жанагы билеттерге акча төлөшөт. Мындай кичине балдарга төлөй тургандай акча төлөнөт. Кичине балдарга төлөй тургандай билеттерге акча төлөшөт, жана бара турган жерлерине. Бирок эгерде алдына алып отурса, биз бекер кылып беребиз. Ооба, биздин маек учурунда бул жакта аябай көп билдирүүлөр келип атат, бирок жетишпей калдык. Алдыда да кандай пландар бар? Ийгиликтер ушул жөнүндө кыскача жооп берсеңиз, анан жыйынтыктайлы. Алдыдагы пландар тууралуу. Чоң турачу да кой. Алдыдагы пландар азыркы учурда биз жакынкы арада могул бир форум болуп өттү, Кыргыз-Түрк бизнес форуму. Анан ошол жерде
Турциядан келген, Анкарадан келген, Анталиядан келген компаниялар менен бир аз сүйлөштүк. Анан ошол жерге дагы мындай арзан турларды ачууга биз пландатабыз. Анан жакында алар дагы бизге келип, жанагыл биз мисалы үчүн Алматта, Ташкент шаарына эле көрсөтө бербей, биз ошол Кыргызстанга дагы башка жер Алматы шаарына, Ташкент шаарына өкүлчүлүк ачып туруп, анан Кыргызстандын кош жерлеринде биз көрсөтөлү деген негизги биздин идеябыз бул Кыргызстандын кош жерлерин көрсөтүү жана Кыргызстанды таанытуу да. Ошол жагыңыздар аябай жакты. Баягы бул бизнестен сырткары дагы биздин өзүбүздүн мамлекетибизге туристтерди алып келүү, туристтерге көрсөтүү, ошол туризмди жайылтуу. Эгерде сиздерде жаш мисалы бүткөн өспүрүмдөр, жаш бүткөн баягы студент эмес, азыркы учурдагы бизнес алып кеткендер ушинтип аракет кылып барса, мен ойлойм туризм дагы аябай бир жогорку деңгээлде. Мисалы үчүн биз Кыргызстандын айта кетейин, Кыргызстандын ичинде турлар дагы биздики негизи арзан. Мисалы үчүн ол Исыгата деген бар, курорту бар. Исыгата курортуна негизи элдер эле ойлойт экен, жанагы эсалы санаторийге эле бир 10 күндүк барып келет депчи. Биз 1 күндүк турларды уюштурабыз Исыгата курортуна, мисалы үчүн бассейнге түшүп. Эми Кыргызстан ичиндегисин айтпай туралы, жарыма болуп кетет да. Алардын балары сизге ыраазычылык билдиребиз, келгендигиңиз үчүн дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз. Көп барып туруңуздар. Жаш ишкер эмес, жеке мыкты бизнесмен болуптур деген аткарганыңыз дейли. Ийгилик сизге. Эми ардактуу телекөрүүчүлөр, биз программабызды улантабыз.